Eli Alaş, yeri Taras, eyvallah batırın Manas'ta başlar. Manas'ta biliyor meselesi bir, hep özdeştiriyor meselesi daha ikinci bir mesele. Hurmatlı telegörүүчүлөр, Manas Kırgız ruhu, Kırgız madaniyatı деген сөздөр жалпылашып калган сөздөр катарына өттү. Кыргызды Манас менен тааныйт дегенге да көнүп калдык. Ушундай бир жакшы байманада керилип басып бара жатканыбыз менен Манастын чыныгы улутка берер нерселерин билүү, Манасты кылымдардан бери манасчылар ооздон оозго улап жеткирген сыңары мындан ары Манасты урпактардын тилине уялатып алууда дагы көптөгөн түйшүктөрдү жасоого туура келерин өз маалында биле жүрбөсөк болбойт экен. Айтмакчы, Манас жомогун бүт басмадан чыгарып эл колуна жеткиздик. Аны куткарып калдык дегенге топук алсак, Манасты урпактардын өздөштүрүүсүнө жетиштүү деген карашка туруп алсак, ата бабанын улуу эпос жараткан максатына түшүнө бербегендей жүргөнүбүз байкалат. Дагы бир чындыкты айтпасак болбойт. Манас жалаң гана адабий чыгарма эмес. Анын ичинде айтылган Манас баштаган кейипкерлер тек гана образдар деген түшүнүккө жетиленип бара жаткандайбыз. Эгер ушул түшүнүк боюнча Манас жомогуна мамиле кылсак, кандайдыр бир деңгээлде Манастын урпактарга берер берекеттин бөк салып жүргөндөй туюлуп калды. Ал үчүн биз Манастын ичине үңүлүп, анда Кыргыздын чыныгы маданияттарын алып чыгып, аны чыныгы тарых менен беттештирип, урпактардын көзүнө көргүдөй нерселер менен элестетип берсек, Манасты өздөштүрүүгө ого бетер эптүү болот деп ойлодук. Ушул оюбуздун түрткүсүндө Манас эпосунун жарымы төгүн, жарымы чын деген сабын карманып, анын жарымы чын дегенде Манаста айтылган тарых деген караш менен изилдөө жүргүзүп, ал тарыхтын ичинде Манастын акылын биринчи орунга коюп, Манастын акылын издеп, ал тургай Манастын баскан тарыхый издерин табууга далалат жасап, жакында эле кыргызстандык окумуштуу менен чогуу Манаста айтылган 5 пейжин изиктеп келген окумуштуубуз, филология илимдеринин доктору, профессор Макеле Өмүрбай уулу менен Манас жана тарых деген темада ушул талкууну алып барууну туура көрдүк. Анда сөзүбүздү талкууга буралы. Макеле ага, ушул талкууга өзүңүздүн алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңизге рахмат. Ушул байланыш менен сизден бир нече суроо сурап алалы. Ушу Манасты мындан аркы урпактардын тилине өздөштүрүү үчүн кандай иш-чараларды алып барсак болот? Же баягы өздөрүбүз басмадан чыгарып алган том китептерди окутуу аркылуу эле өздөштүрүп кете алабызбы? Ушул сурооң аябай жакшы ортого коюлду. Болуп дагы Манас эпосун азыр басмадан чыгарып, элдин колуна жеткизип жаткан кезде ушундай суроону сүйлөшүп алуу абдан ажаттуу маселе. Биз эми Манасты ушул өздөштүрүү деген маселени ушул жерде талкууга коюп отурабыз да. Манасты билүү маселеси бир кеп, өздөштүрүү маселеси дагы экинчи бир маселе болуп калган кез. Себеби эмне дегенде Манасты азыр айттырып алдык, аны басмадан чыгардык, бир топ жумуштарды иштедик, бирок ушунда биз Манасты куткарып калдык. Манас эми мындан кийин эл ичинде дайым жүрө берет деген нерсени ойлосок биз кубанабыз. Бирок аркасынан дагы көмөй нерсе туруп атат. Өздөштүрүү маселеси. Өздөштүрүү деген элге баякы эле көнүмдүк сөз. Манас Кыргыздын руху деп айтабыз да. Руху болгон убактында ушу мындан кийинки урпактарга кандай рух болуу керек? Экинчиси, Манас Кыргыз улутунун маданияты деп атабыз. Ушул маданиятка кандай кылып азыркы маданиятка кошо алабыз бул маселеси. Ошол кезде анан өздөштүрүү деген маселе келип чыгат. Мен ушундай айтат элем, ушул талкууну уланткан кезде өздөштүрүү дегенде мени менен Манастын эмне байланышы бар? Мен туруп аткан орун менен, айыл менен, оодам менен, область менен Манастын эмне байланышы бар дегенде алды менен ойлонушубуз керек. Мисалы биз ушул күнгө чейин айталы, Манасты кыргыздар биздин бабабыз. Биз ошолордун урпактарыбыз деп атабыз. Эгер биздин азыркы изилдөөбүз боюнча Манасты бир адабият катарында гана түшүнсөк, ал чындыгында адабият, бирок Манасты адабият боюнча түшүнгөн болсок,
Anda anın içindeki кейіпкерлерим ne olur? Obrazlar ele olur. Анда чыныгы Манастын урпагыбыз деген маселе дагы ор коюп өзүнчө чыга келет. Адабияттын урпагысыңбы, сен Манастын урпагысыңбы деген маселени аныктап алышыбыз керек. Эми ушул үчүн урпактардын дилине өздөштүрүү масала жүгү биздин мойнубузда туруп атат. Ушундай түшүнсөк болот. Мен анын урпагымын деп атабыз эмеспи? Бул туура таанымга түшкөн. Эми ушул жерде биз ар бир айылда ушул Манас менен байласак мисалы. Айылды кое туруп анан чоңураак Одан ушул Манас менен эмне байланышы бар? Мындай айтканда Манас жомогу менен эмне байланышы бар? Манас эпосунда ушул биздин Одандын, биздин аймактын, биздин айылдын канчалык аты аталат. Манастын аракеттери ушул айылда болгонбу? Ошону таап чыгыш керек. Ошону ошол айылдын тарыхы менен, ошол айылдын адамдары менен алып барышыбыз керек. Ошого биз сиңирүүдө, маданиятты алып калууда, ошонун ичиндеки ар бир ал тургудай ошол Оданда Манастын аракети, Манас баатырдын жүрү ошол Одандагы каритасындагы сызып алып чыгып көргөзүү керек урпактарга. Биздин айылда, биздин Оданда Манас мындай аракеттер иштеген. Бул окуя Манас эпосунда мындай айтылган дегенди, бул чындыкка алып чыгып көргөзгөндүк нерсе. Азыр бүтүн жоонунан айтылып жатат, жалпысынан айтылып жатат. Ушул аракеттери биз иштей алсак, урпактардын дилине көргөзүүнүн эң чоң нерсеси эмне? Биз анын ичиндеги урух боло турган, анын ичиндеги тарых боло турган, маданият боло турган нерселерди кармап алып чыгыбыз керек, конкретный. Мисалы башка жерлерди атабайлычы, өзүбүздүн эле ушундай. Бул кезде эмне болот? Азыркы замандын тили менен айтканда конкреттешүү деген болот. Ар бир айылың. Кыргызстанда ошондой, башка жерде кыргыздар бар жерде урпактары муну чындыкка айландырып алып чыгыш керек. Айтылган. Бул бир. Экинчиси, ушуну урпактардын дилине өздөштүрүү үчүн манасчылардын айтканына ишенүү ушундай бир жакшы ойго түртүлүш керек. Азыр айткандарына ишенбейбиз Манаст. Апыртма деп Манастын туулушу, Манас баатырдын элди эл кылган нерселерин бүтүндөй биз апыртма деген адабияттык туркусунан түшүнүп атабыз. Ушул Манас эпосунда жарымы төгүн, жарымы чын дедиле, жарымы чын деген ушул биздин тарых деп ушул жерин кармап чыгып, ушул жагына көбүрөөк күч салган болсок, бул кезде өздөшөт. Анда биз ушу билүү деңгээлинде эле турбайбызбы? Муну дагы өздөштүрүү баскычына өтүшүбүз абдан маанилүү экен. Эми сизден сурай турган экинчи сурообуз, Манас эпосу кыргыз руху дегенге баардыгыбыз макулбуз. Бирок ушу кайсы жактарда рух болуш керек? Ушул жагында айта кетсеңиз. Бизге азыр эң зарыл болуп атканы ушул. Манас кыргыздын руху экенине бардык киши макул. Сен айткандай ушул эң туура таптың. Эч ким аны биздики эмес дебейт. Рухубуз да эмес дебейт. Бирок кайерлери аны? Ушуну эпостун ичинен алып чыгууга туура келет. Алды менен айталы. Манастын руху эмне дегенде менин изилдөө боюнча кыргыздын руху Манас болгон кезде, Манас бабанын руху эмне болгон мурда? Манастан мурдакы доордо кыргыздарда рух болгонбу, болгон эмеспи? Масала ушу жерде. Маданият болгонбу, болгон эмеспи Манастан? Манас мана ошол кыргыздын рухун өзүнө сиңирген киши бир өкүл. Ал кыргыз болуу руху болгон, улут болуу руху болгон. Ошол үчүн анан кийин бул эмне болот? Манас кийинки адамдардын руху ошого чогулткан, өзүнө чогулткан алды менен. Кандай болуу? Кыргыз боюнча калуу деген ушул эле бир рух. Эгер болбосо, Манастын согушуп жүрүүнүн кереги деле жок. Эгер дүйнө чогулта турган, же болбосо жашай турган иш боло турган болсо, анын кереги деле жок. Ал дүйнө табуу, мал мүлк табуу руху деген маселе келип чыгат. Ошондо эмне болду? Биринчи болуп
адам болуу руху. Манастын бизге калган нерсе эмне деген убактысында Манастан бизге калган бир нерсе акыл. Манастын акылы, жашоо акылы. Ушундай эле майда сөз менен айталы, жашоо акылы калды бизде. Манастан. Кандай жашоо акылы калды? Эң алды менен адам болуу. Кандай адам болуу дегенде жакшы адам, ол ыя, кемеңгер, көсөм деген даражаларга бөлүп келгендегі эң чоң биринчисин эмне кылган адам болууда айкөлдүк деген бир нерсени чыгарган. Ушул акыл кыргыздар. Бул айкөлдүк Манаска эле берилген кыргыздын ой жүгүртүүсүндө жаңкыл баскычтардан басып өтүп барып эмне болгон? Айкөлдүк дегенди чыгарып, аны Манаска берген. Азыр эми биз ушул күндө бардыгыбыз эле жакшы көрүп кеткен, же болбосо бирөөнүн мактаган нерсени айкөл адам экен алып, ага жетпейт, андай айтуунун эч кандай кереги жок. Манаска берилген гана экен. Ушул адам болуунун ошол тепкичине жеткенде анан айкөл. Бул Манаска гана берилген айкөл. Ушунун айкөлдүк сапаттарын, адамдык сапаттарын билүү, жакшылыктуу иштер кандай жасаган айкөлдүк атагын алуу деген маселени кармап чыккан убактысында биз бул убактысында бир урукту алып чыгабыз. Экинчи бир нерсе, Манаста эмне чоң акылдуулук бар дегенде чыдамкайлык деген. Кыргызда ушундай бир сөз айтканда, атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деген даража. Мындай адамзаттык ой, мындай адамзаттык кайда бар бул иш? Манаста мына айкөлдүктүн бир жак чети мына ушул жерге бар. Энеңди алып бериш эмес ал. Жок. Ушунчалык чыдамкайлык кимде бар? Кайсыл улутта кайсы ушундай сөздөр барбы? Ушундай урук менен чыгат. Дагы бир урук эмне болгон убактында? Достук. Манастын ушул урухунун бир нерсесинде адам менен адам ортосунда байланыш кандай бир жакшылык болуу керек. Жоо деген эмне, эл деген эмне дегенде Манас чоң акыл менен таап чыккан. Дагы бир нерсеси эмне? Достукту Манастын акылы таап чыккан. Батыштын ой жүгүртүүсүндө, философиясында башкаларда эмне болот? Адамда дос болбойт. Достун түбү баары бир жакшылыктуу чыкпайт, доо болот же болбосо жок болот деген. Бирок Манас бизге ушул акылды таштап кете алган. Дос өмүрлүк дос. Өмүрлүк дос урунуга жетишет деп Алмамбет менен Манастын ортосундагы достук эмне болгон? Көп адамдар ишенбеген, Алмамбетке да ишенбеген ошол жерде. Болуп дагы кыргыз чалдардын чатагы деп айтасың го. Манастын эпосунун ичинде. Булар бузуп көрүүнү айткан. Бирок дос деген акыреттик өмүр бою деп коебуз. Ушундай достуктун үлгүсүн алып чыгалган. Алмамбет айталы, Кидандын баласы. Жоон мындайча айткан убактында жоонун баласы. Ушуну менен дос боло алганда эмне дей аласың? Алмамбеттин өзү акыйкат издеп келген адам. Акыйкатчылык кайда бар экен деп Манаска келип кошулган. Бул экөөнүн идеясы бир жерге чыккан. Мейли ал атаң болобу, мейли ким болот? Адам затта акыйкатчылыкты издегендердин жолу бир чыккан. Ушундай достуктун бийиктиги анан кийин бул адамзат даңазалай турган нерсе болот. Болбосо шекшинип туруп алган болсо Алмамбетке кандай акыбал келип чыгат? Ал тургуда ушу 40 чоронун куралышын деле карап. Ушулардын бардыгы адамзаттык идеяга барып такалат. Ал тургудай улуттук эмес, адамзаттык идеяларда алып чыгууга тийиштүү маселелер бар. Рух деген убактысында биз ушул Манастын рухун алып чыкканда адамзатка орток бүткүл эле боорукерликке, эмлалашып жашоого, табият менен адамдар ортосундагы байланыштарга бир жагынан ушуну алабыз да кандай болот? Бул даңазалуу рух деген рух. Ошого биз ушундай рухтарды
карманып чыгыбыз керек, элибизге шуларды жеткирүүбүз керек. Анда ушул эпостогу баалуулуктарды алып чыксак анан ушу рухун тапкан болот турбайбызбы? Кийинкисинен сурай турганыбыз, Манас чыныгы тарых менен канчалык жакын? Теги аны кыргыз маданият тарых үчүн пайдаланууга болобу? Эми ушул сурооңда аябай туура. Биз Манасты өздөштүрүүнүн бир чоң ыкмасы кайсы деген убактында Манастеги эмне, булар эмнелерди айткан? Бул тарых менен беттештер келип болобу, же болбосо жөн эле көңүлү ачыш үчүн айтып койгон, же болбосо баатырлыктын макташ үчүн айтып койгон бир чыгармабы деген маселени алды менен ойлонуш керек. Муну өзүндө, Манастын өзүндө ушундай бир белгилеген. Мунун жарымы төгүн, жарымы чын деп. Төгүн деген калп деген сөз эмес. Ал адабияттык, маселен, мифтер, фантазиялар жана башкаларды муну төгүндөр деп атаган. Кансууч айтканда шүй менен ш деген бар. Төгүн жана чын деген. Бул адабияттык нормага аябай түшөт. Ошолор жанакка окшош фантазиялык окуялар болгон болсо, аны жеткирип берүү үчүн колдонгон каражаттар. Эми чындык деген тарыхта ушул Манастын ичинде тарых, кыргыз тарыхына байланыштуу бир нерсе барбы деген убактында бар. Болуп дагы биринчи бөлүмү, экинчи бөлүмүндө эмнелер айтылган убактында биринчи болуп кыргыздын салт санаасы, турмушу тарыхта болгонундай айтылган. Биз муну тарыхтан оолактатып алып кете албайбыз. Эч ким тана албайт муну. Кыргыздын турмушу барбы жокпу? Салты барбы жокпу? Маданияты барбы жокпу? Бар. Ушунун ичинде. Бул тарыхтын ырастаганы. Манас эпосунда тарых бар десек, биринчиси кыргыздын салт санаасы, ой жүгүртүүсү, маданияты ушунун ичинде бар. Экинчи эле бир нерсе, тарыхка эмне беттешет деген убактында Манас эпосунда айтылган кээ бир кейипкерлердин, болуп дагы эми азыр тарыхта жазылып калган ошо кездеги Жоожактын деп коебуз, Алооке деген, Эсенкан деген башкаларды, Анвар Байтур дагы өз көзүн 80-жылдарда макала жазып. Ушул адамдар тарыхта болгон кишилер. Азыркы тарых изилдөөчүлөрдү карасаң дагы тарыхта болгон адамдар. Жолой деп коелу маселен. Манас эпосунда чыккан Жолойду кидандардын бир фамилиясы эмне? Елүй деп азыр ханзуча жазылган элейлер, жолойлор. Жолой деген фамилия чоң фамилия. Фамилия деп атайт, тега. Кидандарда эки фамилия болгон. Бирөө жолойлор, дагы бирөө Со деген. Сорандиктер. Сорандиктин Сошоя деп Алмамбет айтып атпайбы? Бул тарыхта жазылып калган тарых менен бетме-бет келет биле. Ошол кездерде. Андан кийин карасаң, Манас эпосунда айтылган жердин аттары, суунун аттары, окуялар. Азыр биз айтып атпайбыз. Манас эпосунда эң чоң жоолор эмне? Кытай деп айтат. Анан кийин эмне дейт? Анжу, манжуулар, анан кийин Моңгол, калмактар жана башкалар деп ушулардын окуясын айтып атат. Булар тарыхта жазылуу турган улуттар. Кыргыздар менен кагылышта болгон, кыргыздар менен чабышкан окуя тарыхта жазылуу турат. Эми бул тарых менен ошол тарых окуяларды беттештирип келсең, окшош бир окуя болот. Окшоштур. Ушулар менен кагылышта болгон. Ал тургудай кээ бирөөлөрдү айтабыз. Бизде кээ бирөөлөр айтат, калмактар, кытайлар деп айтсак, ошол улуттардын көнүнө кетет деген да көз караш бар. Эч качан көнүнө кетпейт. Мен илимпоздор менен сүйлөштүм, калмактар. Биздин улуттун аты ошо улуу чыгарма Манас эпосунда чыгабы экен? Бул бир кызык сонун иш экен го. Анда биз тарыхта ал тургудай Манас баатырды даңазалоо менен бирге ошол эле кидандарын, Кытай деп аталган кидандардын баатырларын да даңазалайт. Биз баатыр эл турбайбыз банда Манас менен согушкан деген түшүнүк бар. Эгер силер ушул Манас эпосунун ичинен ошол биздин улуттун атын тигиндей мындай кылып азыр өчүрүп жиберсеңер басмаларда, башкаларда болсо, ушуну
ошол эле башка улуттардын болуп да манжу туңгус тилинде сүйлөгөн моңгулдун зыялылары, башка зыялылар эмне деп мага ошондой деп айтпады. Анда бизди өчүрүп жиберсеңер, биздин пикирибиз бар элден мурун. Анан мен дагы айттым, чын эле. Масалан, дүйнөгө Даңазалы, Гомордун Илиада, Одесса дегендеринде кыргыз деген ат чыкса, мейли бизди ошо кезде Желмогуз десин, эмне десин, кандай деген улут ошо кезде кандай согушкан, баатыр деп сыймыктанбайбыз. Бул илимдин жолу ушундай жол. Илимдин жолу мына ушундай жол. Аны сен өчүрүп жиберип, азыркы улуттук байланышка таасир жетет экен десең, тарыхты кайра ошол улуттардын баатырлыгын сен кайра өчүрүп жиберген болосуң, кыргыздык да эмес. Ушундай түшүнүү керек. Сүйүнөбүзбү, сүйүнбөйбүзбү? Биз кыргыздар деле Илиядадан кыргыз деген ат чыксын, бул Желмогуз эле деп чыкса деле чыксын. Кыргыз деген ат кайсы чыгармаларда бар экен, кайсы улуу чыгармаларда бар экен, эмнелерде бар экен дегенди биз издеп таба албай жүрөбүз да. Мейли кимде эмне деп чыкса чыксын тарыхта. Жоолашсын деп чыксын, дос деп чыксын. Жоолашкан кайтара дос болгон. Маселен Кидандарда жоолашып алардын жоосу менен бузук башчылар, элди кырган башчылар менен согушкан. Кайтара эли менен достошкон, биргеле канатташ болуп өткөн. Ал тургудай Алмамбеттей баласын кучакка алып жүргөн. Андай кишилерден көп эле айткалы болот. Манастын тигил чоролорун, башкаларын көп айткалы болот ушундай. Чоролордун ичиндеги кандай уруу, кандай улуттардын аты чыкканын, биздин ушул боордошторубуз деле айталы, казактар менен кандай өткөн, тарыхтакы менен оп-окшош. Манас бир жака аттанса, казактар менен кошо, баатырлар менен сүйлөшүп кошо жүргөн. Көкчөлөрдү эмне кылабыз, Айдар кандар эмне, оролдорду аткарган. Биз ушуну менен бирге эмне тарыхта Манас эпосунда кайта башка улуттардын ошо кезде кийген кийимдери эмне, урунганы эмне болгон, буларды таап изилдеп алгыла. Маселен Кидандарда айтар. Анын кийими кандай? Ал чачты кандай койгон? Ошол түспелдерин менен изилдеп Манас эпосунда ушундай айтылыптыр деп көөлөп алууга болот. Ошого тарыхка Манас эпосу абдан жакын. Мисалы айталы ушунун ичинде Кидандар менен Манастын биринчи Манас менен кагылышкан адамдар Кидандар. Муну ханзу тилинде Чидан дейт. Бу Чидандарды кийин өздөрүнүн аты боюнча эмне деген? Өздөрү тарыхта ката деген сөз экен. Катуу темир. Катуу темир деген улуттун аты эмес, алар ошол Кидан кандыгын курган кезде Кидан деген атты мамлекеттин аты кылып койгон. Биз темирдей катуу мамлекет курабыз дейт. Ошонун баатырын алып карабайсыңбы? Анын баатырын Алоке деп коет. Ал азыр ханзу тилинде Абожи деп жазылган. 1872 жылы туулуптур. 1000 дейм да мен. 872 жылы. 9-чы кылымда туулганда. Ошол туулган кезде кандай болуптур десең, энесинен түшкенде жерге жөрмөлөп кетиптир. Тарыхта жазылып турат. 3 айда тили чыгыптыр. Басып кетиптир 3 айда. Манас эпосунда Манастын төрөлүшүн кандай сүрөттөйт? Бул ошол Алоке деген төрөлгөн кезде, жөрмөлөп кеткен кезде канча 3 жашар баланын чоңдугунда дейт. Тарыхта жазылып турат. Биз ушуну Манаска салалычы. Ушул тарых. Манастын туулушунун сүрөттөгөн жерди мен азыр окуп отурбайм. Ошондой сүрөттөйт. Жаңкыл жерден алганда бели канча кишинин бели сынганы, ал кандай болгону 9 жашында аттанганы жолго Манастын. Бул ушул Кидандардын биринчи баатыры Алокенин сүрөттөгөн тарыхта жазылган тарыхы менен окшош чыгат. Аны биз эмне деп атабыз? Апыртма деп коебуз. Апыртма эмес экен бул. Жазылуу тарыхта Алокенин тарыхын Абожи. Абоке дейли, Алоке дебейли өзүнчө атайлы.
Аны Кидан тилинде Амбагай дейт экен. Амбагай баатыр. Бул баатыр ушу жерге ушунчалык келдиби? Ушул баатыр 907-жылы кандык курат. Мен кандык деп айтып атам. 8 уруунун башын кошуп, өздөрүнүн тектеш уруулары. Бул эми Манастык менен окшош болуп кетет да. Манастагы казактарды, түркмен башкаларды кошулуп бир кандык курганга окшош. Ошол Кидандардын Абоке баатыры 907-жылы кандык курат. Ошондо ушул баатыр канчалык экен десең, сага айтайынбы, кызык бир жери. Өзү 150 килограмм жааны көтөрө алат экен. 1000 метр жерге ата алат экен, мындай баатыр. Ошо кезде муну карасаң 30га чыкпаган жашы. Кандык курганда 827-жылы Абоке туулдубу? Кандык курган жашы 907-жылы, 30га чыкпаган кез. Кандык курган, анын аралыгында да баатырлыктары бар да, бирменче. Ушул кезде бул 1000 метрге азыр мен кийин ошону уккандан кийин көп жерге изилдөө жүргүзбөдүм. 1000 метр жаата тургандар барбы, азыр жок. Эми ушул Абокедей баатырларга каршы болуп аткан Манас баатыр. Ал 2000 метрге аталыш керек. Эң кур дегенде 1500 метрге жаа атала турган. Ал 150 килограмм жаа көтөргөн болсо, Абоке. Манас ең кур дегенде 200 килограмм. Bir төөгө жүкшүк десең 150 килограмм, 300 жың деп кой, ошончолук араң бир төө көтөрө алат. Ушунчалык баатырлар чыкканда биз анан кийин Манас эпосун ал апыртма деп айтканда туура болбойт да, биз тарыктан ушуну таптык. Эми ушунун ичинде Манас эпосунда дагы тарыкка жакыныраак дегенди сурадым. Тарыкка кандай жакын дегенде бир нерсени айтуу керек. Манас ким менен согушкан, Манастын жоосу ким деген маселе тарыктан табылды. Манастын жоосу ким болгон? Кидандар болгон. Өздөрүн темирлер деп атаган Кидандар болгон. Бул эмне үчүн дегенде кыргыздар 840-жылдан 931-жылгача аралыкта кыргыз хандыгын кыргыз каганаттыкка көтөргөн улуу мамлекет курган. Бул тарыхта жазылып турат. Ошол 931-жылы Кидандардан чыккан Абоке кыргыздардын ошол мамлекетин кыйраткан. Ошол окуя Манас эпосунда жазылган. Бир каганатты көрбөйсүң? Каганат деген бир канча бектиктерди, бир канча мамлекеттерди көз каранды кылганда анан кийин каганатка көтөрүлөт. Ал кандык деген ошол эле бир улуттун, бир мамлекетти курганды, ал кандык. Мисалы Кидандардын алып айтсак, 907-жылы кандык курган болсо, 918-жылы каганат курган. Каганат курганда. Ошол кыргыздарда биринчи жолу эмне болгон? Кыргыз каганатын кыйраткандар Кидандар. Ошол үчүн Манас эпосунда Кытайлар деген ат, кийинки тыбыштык бузулушу бул орус тили аркылуу барып, Кидай деп барып, анан Кы менен Кытай деп аталып кеткен бир мамлекеттин аты. Бул тарыхта жазылып турат ошо кезде. Тарыхтын карыйталарында мынакей көргөзүлүп турат. Ошол үчүн бул тарых менен Манас эпосунун жакындык жерлери канчалык деген убактында кыргыздын тарыхын, маданиятын, салт санаасын өз айынан азыркы жашап жаткандарга окшош айтканы муну биз тарых деп түшүнөбүз. Бул же болбосо бир желме кыздар менен, же болбосо жиндер менен кагылышкан нерсе эмес, тарыхта болгон адамзаттар менен болгон окуялар болгон. Ошого тарыхка жакын деп айтсак болот Манас эпосун. Ал тургудай кыргыздын тарыхый эпосу деп айтууга мүмкүнчүлүк бар деп айтам. Анда ушул чыныгы тарыхта айтылган, тарых бетинде жазылган жер суу жана окуялыктар
баардыгы ушул Манас эпосу менен төп келип төп түшүп беттешет турбайбы, окшош экөө бирдей чыгат экен. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү маегибиз ушул жергече болду. Көңүл коюп көргөнүңүздөргө рахмат.